Кадамжайдагы тоодо койчу сумкадан ымыркайдын жансыз денесин таап алды. Баткен облусунун Кадамжай районунда жаңы төрөлгөн баланын жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Суперкейчи порталына Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Кадамжай районунун Миң жылгы аймагындагы тоодон койчу кой кайтарып жүрүп, сумка таап алган. Сумканын ичин ачканда ымыркайдын жансыз денеси чыккан. Учурда ымыркайдын сөөгү экспертизага берилип, бул боюнча тергөө иштери башталды деп билдиришти Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан. Эл чындыкты билсин. Акылбек Жапаров иштен кетип, министрлер кабинетинин Бабанов жетектейт. Ак үй жактан айтылган маалыматтарга караганда, күзгө чукул азыркы өкмөт тагыраак Акылбек Жапаров башында турган министрлер кабинети толук отставкага кетип, жаңы министрлер кабинети түзүлүп, анын башына төрага болуп Өмүрбек Бабанов келиши мүмкүн экен. Президент Сатор Жапаровдун Бабановго болгон ою түзөлүп, эки жакшы мамиледе болуп жатканын, президент менен Бабановдун жакындашуусуна ортомчулук кылган тышкы иштер министри Руслан Казакбаев экенин эшиттик. Кече жакында президент өлкөдө көрүнүктүү ишкер бизнесмендер менен болгон жолугушуусуна Бабанов дагы чакырылганына күбө болдук. Айтор жөжөнү күздө сана дегенде, күздө азыркы аткаруу бийлигинин ишине баа берилип, Бабанов кайрадан бийликке кайтып келет шекилдүү. Эл чындыкты билсин. Марлен Маматалиев спекулянттарга 1 миллион айып салуу керек. Депутат Марлен Маматалиев азык-түлүктүн бааларын көтөрүп жибергендерге чара көрүү керек деген айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 17 мартта Жогорку Кеңештин жыйынында билдирди. Кыйын учурларда айрым эл душмандары бааны негизсиз көтөрүп, товарларды кампасынан чыгарбай дагы кымбаттаганда сатам деп басып отурат. Акчалуу адамдар дөңүнөн алып кымбаттаганда кайра сатып жатат. Мына ушундай эл душмандарын КТРКдан болобу же соц тармактанбы 24 саат элге көрсөтөлү. Ушундай эле жагдай валюта рыногунда дагы болуп атат. Учурда курсту негизсиз кымбаттагандарга 17,5 миң сом айып салынат экен. Биз азыр айыптын көлөмүн 1 миллион сомго көтөрүү боюнча мыйзам долбоорун жазып, коомдук талкууга чыгардык, деди Маматалиев. Ошондой эле баардык соода жүргүзүү сому менен болгон деген токтомдорубуз ишке ашпай жатат, деди эл өкүлү. Алымкадыр Бейшеналиевге президент чара көрүшү керек. Бүгүн 17 мартта Жогорку Кеңештин жыйыны өтүүдө. Анын жүрүшүндө депутат Дастан Бекешев саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевге президент чара көрүшү экенин билдирди. Эгерде үй-бүлөдө ата-эненин бири өзүн туура эмес алып жүрсө, баласы аны туурайт. Балдар ата-энесин үлгү катары көрөт. Коомдо да ошондой. Жарандар бийликтин эмне кылып жатканын карайт. Эгерде бийликти кимдир бирөө карама-каршы тилке менен жүрүүгө, кимдир бирөөгө татыктуу, кадыр баркы бар дарыгерди мазактоого уруксат берилсе, анда жарандар дагы ошентип башташат. Саламаттыкты сактоо министринин чектен ашкан жүрүм-турумуна президент өзү чара көрүшү керек. Эгерде министрди президент дайындаса, демек президент министринин ушундай жүрүм-турумуна каршы эмес. Балким президенттин да сыйлуу дарыгер боюнча пикири ошондой деп ойлошот. Бирок мен президент андай ойдо эмес деп эсептейм. Президент эл алдында өз пикирин билдириши керек. Эгерде муну ушундай калтырсак жана министр сөгүш албаса же кызматтан алынбаса, анда мындан ары да ушундай мамилеге чыдап отура беребизби? Эртең жарандар да бийликке ошондой мамилени көрсөтүшүп мазакташат. Мектепте балдар көрүп алып күлүп жатышат. Алар да мугалимдерди мазактап башташат. Министр эл адамы экенин, салык төлөөчүлөрдүн эсебинен жашай турган, аларын эстен чыгарбашы керек, деди Дастан Бекешев. Эл чындыкты билсин.